Элмирбек, энтигип туруп калдым укканымда. Уулантты ичкен ашым жутканымда. Дүйнөмдүн бир туткасы сынган өңдү чымчыктай бир чыркырап учканыңа. Элмирбек тоо эленго караан тутчу, мындайды ыраа көрбөйм душманыма. Өрттөнүп, жан жүрөгүм күйдү баары, ылаңдап калгансыды дүйнө дагы, караң күн башка түшөт деген ушу, учурсак колдон кокус шумкарыңды. Сырттаның таштап кетсе бу дүйнөнү, балбылдап күйгөн шамдар быркырады. Быркырады, унчукпасам чыркырады, көңүлүм ыйлап тынчыбады. Асмандан келген нурдун аркыл түсү толкундап өркөчтөнүп сыр сурады. Элмирбек неден өлүм тапты экен, үзүлүп бара жатып тырып барады. Чыга албай турду жаны айланчыктап, эмесе Кудай сөзүн тыңшап уксак, табышмак өлүм болду турушунда, эмнеге жаны мынча тездеп чыкмак. Ажалдын өзү келип кол салбаса, оорудан калмак аман ыйлап сыктап. Тегиздеп бардык жолун, чартарабын, тектирден келдик жыйып акыл багын. Ашкере жарыянын кереги жок, дүйнөдө бийик деген жолду алдың. Кыргыздар көздөн жашын тыя албай, көрдүңбү сага арнаган жолу арбын. Жолдордун татаалдыгын көргөн сайын, түзөлүп жыла берчү кадамдарың, асмандан келген сырлар каркырадай, тизилип турган эле абдан арбын. Айдын да, күндүн дагы эсеби бар, түгөнбөс улуу жолдо тургандайым. Сапардын узактыгын турган туюп, кемеңгер акын элең бийик улук, жолугуп калганыңда жуудураган көздөрүң жана түшчү нурун коюп. Сүйлөшүп, сырдашууну каалаганың, Кудайдын ишараты келген буйрук. Кыргыздын акылманы, аруу жаны, манасчы, улуу жолдо акын дагы, эр манас дүйнөсүнөн орун алган, ааламда күтүп турат алтын тагы. Асылдык сапаттарын атай кетсем, адамдык улуулугу, бийик багы. Өмүрбүбү Бегалиева.